Ассаламу алейкум, Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Аялзат жашоонун көркү демекчи, сиздер эфирде айымдар ааламы берүүсүн көрүп отурасыздар. Ал эми аны алып барган мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер буйруса кийим адамдын көркү деген темада өтө кызыктуу маегибизди көрө аласыздар. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто стилист жана ошондой эле имидж мейкер Бекмуратова Бермет айымыбыз болмокчу. Ассаламу алейкум Бермет эже, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Алейкум ассалам Гүлзада. Абдан кубанычтамын эфирге келгенине. Чоң рахмат. Эмесе биз маегибизди баштай берсек, негизи эң актуалдуу жана кызыктуу темалардын бири бул кийим адамдын көркү чындыгында эле. Анда алгач эмне үчүн кийим адамдын көркү деп эсептейбиз? Ошол боюнча кыскача айтып өтсөңүз. Макул, негизи ооба чындыгында кийим бул адамдын көркү болуп эсептелинет. Эмнеге дегенде психологдордун айтымында эң биринчи биз адамды көргөндө 4 секунддун ичинде биз ал жөнүндө маалымат ала алат экенбиз. Психологдор анализ жасаганда бул жакта 55%ын бул тышкы келбет жөнүндө. Адамдын тышкы келбети 55%ын түзүп калат экен. Анын 7% гана бул сүйлөгөн сөзү, жана калган пайызын бул биздин жестикуляциябыз, мимикабыз, тулку боебузду түзөт экен. Ошондуктан анализ кылып көрсөк, 50% эмес, 55%ын бул тышкы келбет түзөт экен. Ошондуктан биз биринчи жолу адамды көргөндө, биз адам жөнүндө 4 секунддун ичинде эле ал жөнүндө биле алат экенбиз. Ал кайсыл социалдык сферага ээ болот, өзүнүн жестикуляция жана мимика аркылуу биз анын психологиялык абалын, өзүн азыр кандай сезип жатат, ошол жөнүндө негизи тышкы келбет баарын бере алат экен да. Мисалы үчүн биз эгерде жөн эле адамды көрбөй туруп, жөн эле уксак, анда ал жакта толук маалымат бере албайт экен да. Ошондуктан сөзсүз түрдө адамды көргөндө, адамды көз менен көргөндө ал жакта бизге көбүрөөк маалымат берилет экен. Ооба, эң туура айттыңыз. Негизи эле ушундай бир кебиз бар го. Эң алгач адамды кийим менен кабыл алабыз, тосуп алабыз, анан кийин акылы менен узатабыз дегенчи. Буга толук түрдө мен деле кошулам. Чындыгында биз адамдын кийимине карап туруп биринчи көргөндө баа берет экенбиз да. Ал эми ушул айымдар жарашыктуу шайкеш кийимди тандап алууда эмнеге көңүл буруш керек? Биринчи эң алгач дейм да. Негизи айымдар кийимди тандап жатканда эң биринчиден негизи айымдар гана эмес, жалпы адамдар, мырзалар болобу, айымдар болобу айырмасы жок да. Эң биринчиден бул өзүбүздү жакшы билүү, туура таануу. Эмнеге мен буну айтып жатам? Анткени биз азыр мындай стиль боюнча курстарды өткөрөбүз да. Анан көпчүлүк айымдар ошол окшош эле бизге суроолорду берип беришет да. Биз ошол дүкөнгө барганда кийимдерди кандай тандасак, кандай түстө, кандай стилде, бизге кандай фасон жарашат? Суроолордун баары окшош да негизи. Анан сиз дагы мага ошондой суроо берип жатасыз. Негизи эң биринчиден өзүбүздү жакшы таануу. Бул эмнени билдирет? Өзүбүздү жакшы таануу деген бул өзүбүздүн фигурабызды, дене мүчөбүздү кайсыл типке туура келет. Өзүбүздүн цветотип деп коет да орустарда. Кайсыл бизге түстөр жакшы жарашат, кайсыл түстөр биздин өңүбүздү ачат. Ушуну биз так билсек, жана ошондой эле ар бир адамдын өзүнүн социалдык чөйрөсү болот. Ошол социалдык чөйрөгө жараша биз кандай кийинебиз? Мисалы үчүн социалдык чөйрөлөр бөлүнүп кетишет, анан биз окшош кийине албайт экенбиз да. Ошондуктан туура так кийиниш үчүн өзүбүздүн социалдык чөйрөбүздү билүү, таануу. Биз кайсыл жакта жашайбыз, кайсыл жакта иштейбиз, ким менен маек кылабыз, курабыз, ким менен жолугабыз. Ошолордун баарын эске алыш керек экен да. Эгерде биз өзүбүздү жакшыраак мындай тереңирээк билбесек, анда ошол эле алынган көйнөк болобу, рубашка болобу, костюм болобу, өзүбүзгө мындай туура так келбей калат экен, адам өзүн комфорттуу сезе албай калат. Эмнеге дегенде бул жакта эң сонун тема негизи кийим адамдын көркү. Эмнеге дегенде биз канчалык туура, канчалык табит менен кийинсек, ошончалык өзүбүзгө ишеним пайда болот. Муну бардык жактан деле мындай байкасаңыздар болот да. Мисалы үчүн биз дүкөнгө бардык, кандайдыр бир өзүбүзгө жаккан жана ошондой эле өзүбүзгө жарашкан көйнөк сатып алдык. Ошол көйнөк менен эртең биз кандайдыр бир жолугушууга барабыз, ошол жолугушууга бардык. Бирок өзүбүздү ошончалык бир башкача сезебиз да. Кийим аркылуу адам мындай орусча айткандай мындай появляются крылья да, канаттар пайда болот да. Биз өзүбүздү ишенимдүү, сулуу,
мындай кандайдыр бир мындай кошумча мындай сезимдер жаралат да, жана биздин сүйлөгөн сөзүбүз, баскан мындай изибиз дагы ошончолук мындай ишеничтүү болуп калат да. Адам өзүнө ишене баштайт. Анткени бунун баары ошол тышкы келбет аркылуу чагылдырат да. Чоң рахмат, Бермеде аябай түшүнүктүү айтып бердиңиз. Негизи өзүңүз мага кызык болуп атат. Негизи сиз стилистика тармагына кантип келип калдыңыз? Негизи эле ушул жаатта кичинеңизден эле кыялып максатыңыз бар беле? Сонун суроо бердиңиз чындыгында. Себеби дегенде мен негизи өзүмдүн билимим бул экономика жактан бүтүргөм университетти. Бирок ошол банковская сферага, ошол тармакка барып иштедим 5-6 жылдай. Ал жакта иштеп кандайдыр бир жаңы тармакты эңсей баштадым да. Анан кандай деп айтсам, буга мен мынтип кичинекей кезимден эле мынтип максат кылып кыялданган эмесмин. Мен буга кызыгып калдым, анткени балким өзүмө керек болуп калдыбы. Анан курстарга жазылдым дагы, жана ошол курстарды тереңирээк изилдөөгө мындай чечтим да. Анан ошол курстарды стилист болгону мен 2 жыл окудум. Мен жаланган айымдарды эмес, ошондой эле мырзаларды мындай кийгизем стиль боюнча. Ошондуктан башында хобби сыяктуу болчу мага. Мен адамдардын ошол кийинте баштаганда алардын ошол эмоциясын, мындай позитив эмоцияларын көргөндө ошондо мен түшүндүм. Бул нерсени адамдарга жагат, жана бул кандайдыр бир жакшы нерсени алып келет экен деп. Жана бул хоббим акырын уже мындай профессияга айланып кетти да. Мындай кесипке. Азыркы кезде уже 5-6 жылдан бери стаж деп коебу, орусча стажым бар. Анан ушул Кудайга шүгүр азыркы кезде көп мындай ушул тармакта көп нерсени билип калдым да. Демек, адамды бир карап туруп деле дароо эле психологиясын да билип коет болушуңуз керек, Анан ал адамга кандай кийим туура келет, Ооба, негизи ооба, биз башында иштегенде жакшы суроо бердиңиз, анткени биз башында иштегенде жөн эле адамды көрүп, тышкы келбетин көрүп кийгизчүбүз да. Эң башында, эң алгачкы биздин кадамдарыбыз да. Андан кийин адамдар менен уже көп иштей баштаганда кардарлар менен уже бул жакта тереңирээк анализ кетет экен. Анан сиз туура айттыңыз, бул жакта жалаң гана тышкы келбет эмес, бул жакта чындыгын айтсам психология. Анткени адамдардын мүнөздөрү ар кандай. Бизге көптөгөн адамдар келишет, анан мен мынтип кийингим келет, мен мындай кийингим келет деп биз менен бөлүшөт. Бирок ошондон дагы биз алардын мүнөзүн көрүп, алардын тышкы келбетин көрүп, алардын кийинген кийимдерин көрүп, биз уже мындай көйгөйлөрүн жана мындай жакшы жактарын көрсөтө баштайбыз да. Жана ушул сүйлөгөндөй рекомендация кеңештер менен алар макул болушат дагы. Анан ооба силер жөн эле адамдар менен иштешпейт экенсиздер деп бизге мындай аягында баа беришет да. Силер мындай тереңирээк анализ кылып, психологиялык жактан дагы, анткени биз ар бирөөбүз ар кандайбыз да, биз окшош эмеспиз. Биздин фигурабыз, мүнөздөрүбүз, социалдык чөйрөбүз, биздин мындай бизде ата энебиз кандай мындай бизге воспитание берген, биз ар кандайбыз. Жана ошого жараша дагы кийимди кийгизгенде да билиш керек да. Ооба, эң туура. Анан кийим тандоодо дагы сиз аябай башында түскө дагы басым жасап айтып өтпөдүңүзбү? Түстүн дагы чоң бир мындайдыр таасири бар экен да. Мисалы ошол эле ийгилик жаратып жаткан же ийгилик үстүндө жүргөн адам үчүн деле түстүн чоң бир ролу бар экен да. Эмесе ушул түстөргө токтолуп кетсеңиз, түстөрдүн кандай бир эмнени айгинелейт ар бир түс? Ооба. Мен жакшы көргөн темам да, чындыгын айтсам, түстөр жөнүндө, бирок ошол менен бул өтө татаал темалардын бири болуп эсептелинет. Себеби биз окуучуларыбыз менен иштешкенде көпчүлүк окуучулар мындай түшүнбөй эле калышат да. Анткени бул колористика темасы деп коет, түс темасы. Ал негизи түстөр 10.000 чейин түс болот, өтө көп, то есть цветовая растяжка деп коет да. Анан мен ал информацияны берсем, биздин окуучуларыбыз жатып калат. Не жөнүндө сүйлөп жатасыз деп. Өтө татаал, бирок ошону менен бирге сиз айткандай ошол ар бир адамды сезүү, ар бир адамдын ошол түсүн сезүү, психологиялык жактан мүнөзүн сезүү. Буга чейин биз ошол Мария менен мастер-класс өткөргөнбүз. umma.kg. Ошол жактан биз түс боюнча теманы өткөнбүз да. Ал жакта жылуу, муздак деп анан ошол жакта бөлүп айтып кеткенбиз да. Бирок чындыгында айтсам,
эгерде именно вот бизнес сфераны ала турган болсок, бул жакта эгерде адам өзүн мындай статустуу өзүн көрсөтөм десе, анда бул жакта биз түстөрдүн кайсыл түсүн коюш керек, ошону билишибиз керекпиз да. Көпчүлүк адамдар, силер деле байкайсыңар го, мисалы үчүн мырзаларды алып көрсөк, жумушка бара турган болсо, кара, көк, боз костюмдарды кийишет да. Бирок буну мынтип, ой бул сонун экен деп кие алышпайт да. Бул мен госучрежденияда иштеп жатам, бул жака мындай гана түстөр болот деп кие алышат да. Бирок көбүнчө адамдар анализ кылбайт экен да, бул мага жарашабы, бул мага туура келеби. Эгерде бизнес структурада иштесе же госструктурада иштесе, ошол жерде мага кайсыл түс жарашат. Негизи бул тема абдан чоң, анткени биз ошол эле мисалы үчүн түс палитрасын алып көрсөк, ошол эле костюмдарды алып көрөлүк. Мисалы көп таркалуучу түстөр бул боз түстөр жана кара түстөр. Туурабы? Ооба. Бирок ошону менен бирге бул жакта мен мындай айткым келет да, кара түстөрдү бул кечки тойлорго, мисалы үчүн конокко барганда ошол кара түс жакшы жарашат экен да. Бирок бизнес сферага ооба, бирок бизнес сферанын өзүнүн түстөрү бар болот. Бизнес сферанын, мисалы үчүн эгерде адам өзүнүн тип профессионалдуулук жагын көрсөткүсү келсе, анда ошол кочкул түстүн көк түсүнө басым жасайт экен да. Бул профессионалдуулуктун белгиси да. Же болбосо, мисалы үчүн эгерде авторитардуу, мисалы үчүн өзүн көрсөтөм десе, анда мисалы үчүн кызыл түстүн, бирок кочкул түсүн. Бирок кызыл түсүн ооба, мен бул жакта мындай деп айткым келет да, кызыл түстү мырзалар кие беришпейт. Даже кочкул түстөрүн, бул түстөр көбүнчө мындай айымдарга туура келет да. Бул авторитарность, бул кандайдыр бир чоң деңгээлде дегенди билдирет да. Мурунку кезде мисалы үчүн хандар, падышалар ошол түстөргө басым жасашкан. Эч качан өтө ачык түстөрдү кийишкен эмес. То есть кочкул түстөрдү, кочкул гамманы алышкан да. Мисалы үчүн биз деле буну практика жүзүндө киргизебиз. Ошол эле мисалы үчүн бизнес структурада кызыл түстүн кочкул түсүн, көк түстүн кочкул түсүн, жашыл түстүн кочкул түсүн. То есть бүт түстөрдүн ошол эмнеге кочкул түстөр, анткени кочкул түстөр булар мындай баалуулукту көтөрөт, анан өтө мындай кымбат көрсөтүп коет да, толук образды. Эмнеге биз кочкул түстөргө басым жасайбыз? Бир адамдар айтат, ой мен бул түстү жаман көрөм, мен бул түстү жок кийбейм деп. Бирок ошол түстү анализ кылыш керек да. Ушул түстүн кайсыл гаммасын, ачыкпы, агышпы же кочкулунбу? Биз жөн эле түскө акцент кылып туруп жок дейбиз да. Бирок мындай тереңирээк анализ жок да биздечи. Ой мен бул түстү жаман көрөм. Бирок ушул түстүн сен мындай башка цветовой градацияларын алып көр да. Анан карап көр, кайсыл түс жакшы келет. Бирок ушул жакта дагы жылуу түстөр бар, муздак түстөр бар, аларды сөзсүз түрдө сакташ керек. Негизи жылуу түстөр кандай болот? Кыскача бизге мындай баарын айтпасаңыз дагы кыскача айтып өтсөңүз, ал муздак түстөр кандай? Окей, айтып кетем. Негизи цветовой круг бар, өзүнүн тегерек кругу бар. Ошол түс гаммасы, ал жакта 12 түс бар да. Ошол 12 түстүн жарымысы, почти что жарымысы жылуу түс, анан муздак түс болуп бөлүнөт. Ал жакта ал круг 4 сектордон турат. Кызыл сектор, көк сектор, жашыл сектор жана сары сектор. Жана ар бир секторда сиз ошол суроо берип жатпайсызбы? Ар бир секторда, ошол сары секторда жылуу жана муздак, кызыл секторда дал ошондой көк жана жашыл. Эгерде жылуу түстөр боюнча айтып кетсем, бул жакта алтын түсү, бул жылуу гаммага кирет. Оранжевый түстөр жылуу гаммага кирет. Кызыл түстөрдөн бул кыргызча которулушун билбейм, бирок ошол кыргыздардын желеги ошол жылуу түстүн гаммасына кирет да. Алый цвет деп коет да, бирок алый дегенди мен кыргызча которо албай койдум. Анан кийинкиси бул көк гаммада, ал жакта керосин деген түс бар да, бирок аны билбейм, түшүнбөйбү, керосиновый цвет деп айтабыз. Ошол дагы жылуу гамма кирет. Жана бул жакта дагы хаки салатовый, булар дагы жылуу гамма кирет. Анан калгандары ошол муздак деп айтсам болот. И фиолетовый дагы, бул дагы жылуу гамма кирет да. Бирок мен азыр жөн эле аттарын айтып атам, бирок ар бир түстүн, дагы бир жолу кайталап кетем, бул жөн эле түстү таамдап жатканда
бул бизге бүт маалыматты бере албайт. Биз ошол мисалы үчүн фиолетовый гамманы алсак, мисалы үчүн түстү, ал фиолетовый гамманын кайсыл градациясы сизге туура келет, агыш градациясыбы же ачыкпы же кочкулуубу, ошол дагы өтө маанилүү да. Ошондуктан биз мастер класста ошол түс темасын өтүп жатканда жөндөн гана мындай түс жөнүндө маалымат бериш эмес, ошол түстүн мындай тереңирээк маалыматты берүү да. Мисалы үчүн агыш түс болсо, ошол эле мисалы үчүн фиолетовый гамманын сиреневый түстөр деп коет, же лавандовый түстөр, бул өтө назик түстөр. Ошол эле фиолетовый түстүн бирок назик түстөрү. Же болбосо мисалы үчүн ошол фиолетовый түстүн биз кочкул түсүн ала турган болсок, мисалы үчүн баклажановый түстөрү да, ошол эле фиолетовый. Бирок ушул бир эле түстүн растяжка болуп жатпай, ошол эле бир эле түстүн сизге кайсынысы туура келет, сизге кайсынысы жарашат. Ушунун баары бул адамдын келбетинен, өңү түсүнөн болот да. Демек бизде келбетке карап туруп дагы тандайбыз, сөзсүз түрдө. Мисалы кара тору болушу мүмкүн, сары болушу мүмкүн, ак болушу мүмкүн, Машалла, жакшы. Мен үчүн өтө бир сонун маалымат болду. Чындыгында мен суук жана жылуу түстөрдү биринчи жолу сизден угуп атам. Анан негизи демек ушул бир эле түстүндө бир канча варианттары бар да. Ошол нерсени да эске алышыбыз керек экен да. Анан Бермет эже, мисалы биз көпчүлүк учурда мезгилге жараша да кийим тандоо керек да. Мисалы кышында кандай кийиш керек, жазында. Эмесе ушул кийимдерге да токтолуп кетсеңиз. Макул. Ооба, негизи чындыгын айтсам, ар бир адамдын өзүнүн гардеробу болот. Ар бир адамдын гардеробунда биз эртең менен турганда өзүбүздүн шкафыбызды ачып, кандайдыр бир кийимди алып кийебиз. Бирок ушул гардероб кандай? Гардеробдо кандай кийимдер бар? Ушул кийимдер бири-бири менен кандай айкалышабы, түс боюнча, силуэт боюнча, жада калса стиль боюнча. Азыр курс өтүлүп жатат менде стиль боюнча. Анан бир айым мага жөнөттү. Өзүнүн кийимдерин мен уруксат бердим, макул, мага жөнөтүңүз, мен анализ кылайын деп. Ал кийимдерди анализ кылсам, актуалдуулукка туура келген 1-2 эле кийим бар экен. Калган кийимдердин баары модадан чыгып кеткен, азыркы кезге туура эмес келген кийимдер экен да. Анан мен ага түзмө-түз эле айттым, сиздин гардеробуңузда 80% кийимдериңиз жарабайт. Туура түшүнүңүз, бирок кандай кийимдер азыр кийилбейт. Андай кийимдерди билбейм, айыл жактан эле кийбесе, шаардан точно кийбейт да. Анткени ар бир мындай кийилген кийимге дагы мындай көңүл буруу, анан табит менен тандап алуу да. Биз болсо айымдар, биз кандай кылабыз? Дүкөнгө барганда бизге жаккан кийимди сатып алабыз. Ой, сонун экен, түсү ачык экен, ой, гүлдөрү сонун экен, укмуш деп туруп сатып алабыз да, үйгө келип туруп 50%-дан ашык го. Мен көпчүлүк адамдар менен иштешем да, үйгө келип мага жакпай калды. Жакпай калат. Же бир кандайдыр бир башка кийим менен турбай калат. Мисалы үчүн, эгерде мисалы үчүн кофта, кардиган же мисалы үчүн жакет ала турган болсок, турбай калат. Эмнеге деп анан өзүн түшүнбөйт. Ал жакта дүкөндө барыңыздар, билесиңер, дүкөндө сатуучулар алар ар дайым макташат. Ой, бул кийим сонун экен, сатып алгыла. Бирок чындыгында мен бир нерсемди оккам да, Дубайда сатуучуларды атайын даярдашат экен да. Сатуучуларды даярдайт экен, алар жөн эле мындай адамдарга кийимдерди сатып бербейт экен да. Эгерде туура эмес сатса, бул дагы катачылык кетирет экен да сатуучулар. Алардын үстүнөн дагы иштешет экен. То есть бул нерсе мага абдан жакты. Эмнеге дегенде, жөн эле адам мындай кийимди сатуу эмес, чындыгында эгерде адамга жарашса, ошондо гана сатуу да. Бул дагы өтө терең маани. Анткени мисалы үчүн, билбейм, биздин өлкөдө андай деңгээлге жетише элекпиз деп ойлойм. Ошондуктан көпчүлүк айымдар гана эмес, мырзалар деле, негизи жалпы адамдар биз үйгө келгенде маанайыбыз түшөт дагы, мен туура эмес кийимди сатып алдым. Неге мен бул кийим сатып алдым деп таң калып отуруп калышат да. Ошондуктан мен башында айтып кетпедимби, өзүбүздү жакшыраак таанысак, өзүбүздүн дене мүчөбүздү, кандай бизге түстөр жарашат, кандай биз стилде кийинсек биз жакшы көрүнөбүз, ошондо бизге өтө оңой болот экен да. Мисалы үчүн, биздин курста бүткөн айымдар ой пикир беришет отзывдарда, анан мынтип жазышат. Өзлөрү жазышат, биз алардан сурабайбыз. Ой, Бермет эже, мен дүкөнгө барганда
абдан бат баттан мындай карап өтөм дейт кийимдерди, анан кийин мен өтө көп убакыт кетирбейм дейт. А мен дагы мынтип таң калып отуруп калдым. Ошондойбу депчи, деп өзүмө өзүм мынтип таң калыпчы. Алар курс бүткөндөн кийин ошол дүкөнгө барып мындай фильтрация кылышат экен да. Бул жарашпайт, бул жарашат деп бат-баттан уже фильтрациялап өтүп кете беришет экен да. Анан бизде кандай, биз кардарлар менен сүйлөшкөндө, ой мен Дордойго барам дагы, эртең менки саат 9-да барам, кечки саат 5-6-ларда келем. Убакыттын баары ошол дүкөндө же базарда калат да. Бул чындыгында ооба билбесе адам мындай көп кыйналып калат да, көп мындай убакыт талап кылынат да. Ошондуктан биз туура гардероб түзүш үчүн эң биринчи менин кеңешим бул базовый гардеробдон баштоо. Базовый гардероб бул негизи интернетте маалымат көп. Хотя бы ошолдон баштаса туура да, ар бир айым, ар бир мырза базовый гардеробко кандай кийимдер кирет. Эмнеге мен базовый гардероб жөнүндө айтып жатам? Анткени биз канчалык базовый гардеробко кирген кийимдерди сатып алсак, ал кийимдер бири-бири менен оңой айкалыша алат. Бул дагы мындай жеңил болот да ар бир адамга. Кийим кийгенде анан бир кийим менен башка кийим менен айкалыштырганда өтө жеңил болот. Ошондуктан эң биринчиден бул өзүбүздүн базовый гардеробубузду түзүү. Өтө жакшы айттыңыз. Негизи билим сапаты ушул учурда деле өтө бир чоң ролду ойнойт экен да. Жада калса сатуучу үчүн дагы, сатып алуучу үчүн дагы. Мисалы, бизде бүгүнкү күндө чындыгында көп да сатуучуларды барсак, эми эптеп эле товарды өткөрүш үчүн эле, мисалы, сизге жарашат, жарашпаса деле жарашат, сонун болот деп эле өткөрүп коюшат. Башкы максат алар ошол сиз айткандай кебете кешпирине карап, мындай кайсы бир деңгээлде ошол стиль жаатында болсун, башка жаатында болсун, аларда билим сапат болуш керек экен да. Окуп, сиз өтө жакшы айттыңыз. Негизи бизде деле ошондой мүмкүнчүлүктү жаратса аябай жакшы болмок. Ар бир сатуучуга курс же болбосо ушундай бир мүмкүнчүлүктөрдү ачып, окутуп, анан кийин ушинтип элди өзүнө туура тандап, тартып дегендейчи. Бул сөзүңүзгө туура аябай кошулдум. Анан азыркы учурда мисалы бизде Кыргызстанда негизи эле дүйнө жүзүндө деле кризис, ковидтен кийин кризиске учурадык. Анан ушул жагдайда бизде Кыргызстанга кандай мүмкүнчүлүктөр да киргизсе болот? Анткени дегенде импорт жааты чет жактардан көп басаңдап калды. Ооба. Азыр ошол Россия менен Украинанын абалынын анализ кылсак, азыр көпчүлүк адамдар мындай эмне кыларын билбей жатышат. Бирок чындыгында айтсам, биздин Кыргызстан үчүн бул мен чоң мүмкүнчүлүк деп көрүп жатам. Себеби дегенде азыр көптөгөн мисалы үчүн брендтер Россиянын чөйрөсүнөн кетип жатат да. Бирок ошону мисалы үчүн биздин өлкөдө цехтер абдан көп болуп атпайбы? Биз кийим тигүү боюнча мындай алдыңкы орундарды ээлеп жатабыз да. Ошол цехтерди анализ кылып көрсөк, бирок ошол эле цехтерге мисалы үчүн азыркы мындай деңгээлде калбай, ушул деңгээлди көтөрүү максатында. Ушул деңгээлди көтөрүп туруп, ошол эле Россия болобу же Казакстан болобу, башка чет өлкөлөргө чыгуу. Мисалы үчүн Турцияда дагы текстиль өтө өнүккөн, билесиздер. Бирок мен ойлойм, биздин деңгээлибиз деле Турцияга деле тең болушу мүмкүн депчи. Биздин Кыргызстандагы тигүүчүлөр дагы өтө жогору деңгээлге жетип калды. Жана азыркы мисалы үчүн кризистен пайдаланып дагы биз дагы ошол жогорку деңгээлге чыксак деген оюм бар да. Негизи мен ойлойм, бунун баарын биз жасай алабыз. Негизи бизде дагы дүкөнүбүз бар. Биз дүкөнгө ошол Турциядан негизи кийимдерди алып келебиз да. Бирок ушул кийимдерди анализ кылып, мындай деп ойлоп калдым да, биздин Кыргызстандагы дагы ошол цехтердин деңгээлин деле көтөрсөк болот депчи. Ошол Турциянын деңгээлине жетишсек, Турциянын деңгээлине жетеби же андан ашабыз, бул эң сонун болмок да. Мен ойлойм, биздин Кыргызстаныбыз аны кыла алат. Оңой эле кыла алат, бирок буну жогору мындай жаңы деңгээлге көтөрүш керек да негизичи. Bunun баары мүмкүн да, чындыгында айтсам. Демек баардык мүмкүнчүлүктү биз колдон келишинче кармап калганга аракет кылышыбыз керек. Чындыгында бизде сиздей мына ушундай ийгиликтүү жана ошондой эле ушул өнүгүү өсүү жаатында басым жазып аткан айымдар көбөйсө, чындыгында Кыргызстан дагы өнүгөт өсөт деген ишенимдебиз.
Андан сырткары Берметеже сиздин экинчи кесибиз бул имидж мейкер болуп атат. Андыктан мен сизге имидж тууралуу сурагым келип атат. Имидж деген эмне негизи? Ушул жаатта сиз кандай иштерди алып барасыз? Рахмат. Имидж мейкер бул жалаң гана тышкы келбет боюнча иштөө эмес, аны адамды толук тереңирээк. Азыркы кезде мисалы үчүн мени менен ораторлук, чеберчилик боюнча дагы эжелер бар, тренерлер. Ошондой эле дефиле баскан адам басканда кандай өзүн алып жүрөт, жестикуляция, мимика, ушунун баары негизи имиджге кирет да. Стиль бул имидждин бир бөлүгү болуп эсептелинет. Имидждин негизи мааниси тереңирээк. Ал жакта мындай сүйлөгөн речи, кийинген кийими, баскан мисалы үчүн изи, ошонун баары имиджге кирет да. Биз буну деле айымдар менен иштешебиз. Ал жакта сүйлөгөн сөзүн дагы, сырткы келбетин дагы, ошондой эле чачын, мейкап, ушунун баары ичине кирет да. Ошондо адам толугу менен мындай өзгөрө баштайт да. Ошондой эле бул жакта дагы психологторубуз бар. Өзүбүздүн то есть ички жана сырткы дүйнөсү барып акырын алмашат. Бир 4 жыл мурунбу бир эже бизге мындай биз менен байланышып иштешти. Ал эже ошол психолог менен иштешти, биз менен иштешти. Анын дүйнөсү таптакыр алмашты да. Эмнеге дегенде ал бизге мынтип айтканда, менин күйөөм мага анча деле көңүл бурбайт, мени менен иши деле жок, каяка барам, эмне кылам, анан мен өзүм менен өзүм эле жүрө берем, конокко барсам дагы өзүм бара берем деп. Анан биз макул эже сиз менен иштешелик дедик да. Бир психолог эже иштешти ал менен, анан биз дагы ошол тышкы келбет боюнча иштештик. Анан дагы фитнеске жазылды, ошол спорт тармагына дагы. То есть толугу менен өзүн колго алды да ал эже. Анан иштеп бүткөндөн кийин убакыт өттү. Биз өзүбүздүн ишибизди аткардык, убакыт өттү. Анан 1 жылдан кийин мен анын жумушуна барып калдым да, мындай чисто случайно мындай по работе. Иш боюнча барып калсам, анын тышкы келбети өтө мени сүйүндүрдү. Анткени ошол биз берген билимдердин баарын ушул күнгө чейин пайдаланат экен да. Анан мен таң калдым. Эмнеге мен буну айтып жатам? Анткени бизде көпчүлүк айымдар курсту бүткөндөн кийин кайра эле өз калыбына келишет да. Бул туура эмес. Анткени мен ойлойм, алган билимди иштетиш керек. Алган билимди мындай толугу менен кылыш керек да. Жөндөн эле угуп, анан кайра эле өз мындай эмесине абалына келбейчи. Анан ал эже менен сүйлөшсөк, мындай көөсүнүн дагы мамилеси мындай көп мындай эмеге алмашып калыптыр да. Мен да таң калдым да. Ал мынтип айтты: "Менин азыр күйөөм мындай кой бербейт" дейт. Мени аңдып турат дейт. Аны мен таң калдым да. Ошондой болуп калды. Ооба, ар бир мындай жасаган эмелеримди карап турат дейт. Андай болчу эмес депчи. Күйөөм вообще мындай мага мамилеси мындай жылуу болуп калды. Мындай сүйүү сезимдер да күчөдү. Мен да өзүм таң калып атам деп бизге сүйлөп жатат да. То есть бул жакта эмне деп айткым келет? Тышкы келбет алмашканда бул адамдын ички дүйнөсүнө да, сырткы дүйнөсүнө дагы таасир этет экен да. Анан жакын адамдарга да таасир этет да. Өзүңдү кантип алып жүрөсүң? Ушунун баары орду бар экен да. Ооба. Негизи жанагы ораторское искусство жаатында делечи, мисалы кадыр бар, сүр толкундары боюнча деле карасак, именно мына ушул гардероб маселеси чоң ролду ойнойт экен да. Биз кийим кечебизге жараша сүрдөн же арыла албайбыз, же арылабыз. Же болбосо өзүбүздүн кадыр баркыбызды төмөн кармайбыз же салыштырабыз. Ушул жаатка сиз кошуласызбы? Ооба, кошулам. Ооба, биз ошол оратордук чеберчилик боюнча эже менен түз эфир өткөрүп жүрөбүз да Инстаграмдан. Анан мындай нерсе бар да, эгерде мисалы үчүн сиз начар сүйлөп, өзүңүздүн оюңузду жеткизе албасаңыз, анда сиздин тышкы келбетиңиз жардам бербейт экен да. Ооба, мындай ишеничтүү алып жүрөсүз, бирок эгерде биз өзүбүздүн оюбузду айта албасак, адам өзүн мындай комфорттуу сезе албайт экен да. Бир нерсе мындай жетишпегендей болуп тура берет да. Бирок эгерде баарымда 100% өзүбүздү мындай ишенимдүү алып жүрүүбүз келсе, бул жакта тышкы келбет дагы, сөйлөгөн сөзүбүз дагы, баскан кадамыбыз дагы мындай шайкеш келиш керек экен, мындай баары 100% болуш керек экен. Бирок кандайдыр бир нерсеси мындай төмөн болуп калса, биз өзүбүздү мындай бир башкача сезе баштайбыз да.
комфортсуз болуп баштайт десеңиз. ооба бунун баары мындай таасир этет, чындыгын айтсамчы баары таасир этет. Ошондуктан биз имидж боюнча иштешкенде сөзсүз түрдө ушул оратордук чеберчилик боюнча эжемен иштешебиз да. Рахмат. Ал эми стиль боюнча кыскача сурап өтөйүн. Стиль деген өзү эмнени түшүндүрөт? Негизи эле стилдүү кийинүүдө дагы эмнеге көңүл бурганыбыз жакшы? Стиль деген негизи ар бир адамдын өзүнүн жеке стили болот. Биз стилдүү көрүнгүбүз келсе, эң биринчиден ошол карайлы башында сөздөрдүн кайталайм, өзүбүздү таануу, бирок ошол жакта кийим аркылуу өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүздү көрсөтүү. Кийим аркылуу, тышкы келбет аркылуу өзүбүздү көрсөтүү дегенди түшүндүрөт да стиль. Бул жакта актуалдуулук кирет, табит кирет, азыркы кезге заманбап шайкеш келген ошол толук образды түзүүдө өзүбүздү ошол тышкы келбет аркылуу чагылдыруу. Мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, түстөрдү айтып кеттиңиз деп. Мисалы үчүн биз адамды көрүп туруп түс боюнча деле уже анализ кылабыз да. Бул адамдын мүнөзү кандай, характери кандай, уже түс эле бизге айтып койт экен да, жарым маалыматты ошол түс боюнча айтылат экенбиз. Анткени мисалы үчүн түстөр ар кандай да. Сары түстү жакшы көргөн адамдар кандай болот, кызыл түстү жакшы көргөн адамдар кандай болот, көк түстү жакшы көргөн адамдар кандай болот. Бунун ар бир түстүн өзүнүн мындай психологиялык мындай мааниси бар да. Ошондуктан биз адамды уже мындай, наверное, да, уже психолог болуп калдык го, биз стилисттер болуп уже психолог. Ошондуктан адамды көргөндө эле тышкы келбетинен айта алат экенбиз да. Бул адам мындай нерсени жакшы көрөт экен, мындай нерсе жаман көрөт экен, мүнөзү мындай экен. То есть уже информация тышкы келбет боюнча жанагы 55% деп жатпайынбы, 55% уже бизге маалымат берет да. Адам өзү эле кийим менен эле уже өзү жөнүндө айта алат, билинип калат да. Сүйлөбөй туруп. Бир сөз чыгарбай туруп эле уже мындай тышкы келбет боюнча окуп коебуз да. Бул мындай экен депчи. Демек сиздерде мастер-класста мисалы кийим боюнча ушул көйгөй менен келсе, ал адамды бир гана кийим кечесин эмес, сүйлөгөн сөзүнөн баштап дагы толук түрдө окутууга мүмкүнчүлүктөр бар экен да. Ооба, бар. Иншалла. Жакшы, рахмат. Алла ыраазы болсун сизге. Атайын ушул убактыңызды бизге арнап көңүл буруп келип бергениңиз үчүн. Анда биздин убактыбыз да жыйынтыктап баратат. Биздин көрөрмандарга, угармандарга өзүңүздүн жакшы каалоо тилектериңизди, акыл кеңешиңизди айтып өтсөңүз. Макул. Каалоом бул ар бир адам өзүн мындай гармониялуу сезиш керек да. Өзүнүн ички дүйнөсү, сырткы дүйнөсү менен мындай так келиш керек да. Ошону мен каалайт элем. Биз гармонияны сезсек, адам баласы бактылуу болот экен да. Ошол бактылуулукту каалайт элем. Бөт көрүүчүлөргө өзүңөрдү жакшы таануу, өзүңөрдү жакшы билүү. Ушул каалоом гармонияда болуу да эң негизгиси. Анан азыркы учурда болуп жаткан мисалы үчүн көйгөйлөргө, мисалы үчүн ушул Россия менен Украина болуп жатабы, аларга көңүл буруу эмес да. Бул шарт эмес. Эгерде адам ичинен бактылуу болсо, кандайдыр бир тышкы эмелер таасир кылбайт экен да. Биз өзүбүздү мындай бактылуу алып жүрсөк, анда как на русском, спокойствие, да, мындай гармония, тынчтыкта өзүбүздү тынчтык мындай сезе алат экенбиз да. Ооба. Жүрөктүн тынчтыгы, көңүлдүн тынчтыгы, жашоонун тынчтыгы дегендей. Андыктан чындыгында мына ушул нерсеге өзүбүз жүрөгүбүздү тынчтандырганга аракет кылалы. Рахмат, Бермет эже, атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Кадырлуу көрөрмандар, сиздер Айымдар ааламы берүүсүн көрдүңүздөр. Сиздер менен болгон мен Гүлзада Таалайбекова болдум. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.